Өлкөдө өрт кырсыктары көбөйдү. 2025-жылы 2024 жылга салыштырмалуу кырсыктардын саны 19%га өскөн. Телсиз жолдон жабыркагандар 100дөп саналса, каза болгондор 60ка жеткен. Ал эми чыгымдар 2 миллиард сомдон ашып кеткен. Турак жай, базар, жатакана, социалдык объекттерде да өрт кырсыгы катталып, айрымдары боюнча кылмыш иштери козголду. Мындай эри кырсыктардын себеби эмнеде? Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кырсыктын келип чыгышынын башка себептери аныкталгандыгын билдиришти. Анда эмесе көңүл буруңуз. Бул электрозымдардын колдонушу биринчиден эң негизгиси жанагы эскилиги жеткен электрозымдар, алардын туура монтаждоо жана ошондой эле бир үйгө, например, долбоорлонгон проект дейбизде, проектте көргөзүлгөн электрозымдын сечениясы болот. Ошо сеченияга тиешелүү ишканабы же жөнөкөй үйбү, ошонун өзү менен определять этип туруп, кайсы көлөмдөгү чоң же кичинекей сечениялар электрозеткага же включательге же башка жанагы от жылуутуучу точкалары бөлүнөт да. Ошо бөлүнгөн точкалардын бирден бири ошол биз көбүнчө көңүл бурбайбыз дагы сая беребиз. Бир түйүнгө жанагы несколько розетканы сайганда бул зымдар ызып, нагрузканы көтөрө албай, жанагы кыска чагылууларга алып келет. Кыска чагылган кезде бул жанагындай ар кандай искра бир борики бат күйүүчү заттарга, килемге же пардо же болбосо линионимга түшүп калат дагы, билинбей түтөп күйөт. Бул линионим же болбосо жана пластикалык изделиялардан жөн эле күйбөстөн булардан еще уулуу зат чыгат. Жана адамдарыбыздын ууланып өрт болгонго чейин каза болуп калып аткандар да ошондон. Азыр өрт кырсыктарынын көбөйгөн себеби бул электр жабдыктардын эскилиги жеткендиктен, анан ошону туура эмес колдонуудан келип чыгып атат. Экинчиден, чылым чек учурунда үйдө болобу же каякта болот, ошону туура эмес жакка таштоо. Андан тышкары, жанагы кышкы учурунда, от жагуу учурунда морлорду туура эмес коюу, ошону туура эмес чыгаруу, ошол жактардан да көп кездешет. Көп кабаттуу үйлөрдө жарылуу дагы болду да? Ооба. Бул көп кабаттуу үйлөрдө эми жанагы газ баллонду туура эмес колдонуу, ошо көп кабаттуу үйлөргө газ баллонду киргизип алуу, ошол дагы бир чоң бир коркунуч, анан көйгөйлүү бир маселе болуп турат да. Ошо жарандарга да айтып кетет элек, ушундай көп кабаттуу үйлөргө газ баллондорду киргизүү, колдонуу ал негизинен болбойт да. Эми өтө тездик менен күйүп аткан себеби бул жарандардан баягы өрттү көргөн учурда же башка нерсе түтүн болуп баштаганда өзүбүз өчүрөбүз деген аракетке келишип, ошондон өрттүн кесепети чоңоюп кетип атат. Мунун себеби баягы элдерге айтып кетет элек, кандай бир өрт кырсыгы катталабы не болот, ошол учурларда биздин 112-101 кызматына чалып, ошол жерден биз өздүк курам өрт өчүрүүчү куткаруучулар бул 24 саат дежурство турушат. Любой учурда ошол өрткө жетип барганга мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле бир гана бул өрт жагынан зыян эмес, адам баласынын өмүрүнө да зыян, ден соолугуна зыян. Азыр канча эме сайлаш керек? Эмнеге бул жерде эми 4 сайлат деп турбайбы? Мында жок, 4 дейбиз, удивительный эсептейбиз. Бул жерде мисалы үчүн бирөө телевизор, ал өтө деле мындай жок нагрузканы бербейт. Экинчиси үйдө болсо холодильник, жана ошондой эле бир обогреватель сайсы болот. Бизде кээде ушундай эле бор кичинекей сечение менен немеге 3-4 обогревательди. Аябай суук кездерде, сайып койгон кезде көтөрө албай кетет. Мына мисалы үчүн бирөө компьютер, бирөө бул жердечи бөлүнүп турбайбы? Ошон үчүн бул эч кандай бир коркунуч туудурбайт. Жанагы ар кандай колго жасалган, же болбосо батыраак жылып кетсин деп 2-3 обогревательдерди сайып салганда нагрузканы көтөрө албайт. Ал жерде өрт кырсыгы катталганда каждый бир секунд адамдар үчүн өтө бир маанилүү, важный да. Анан бизде эч убакта өрт өчүрүүчү автоунааларда суусуз барбайт. Анткени булар суусу менен
имаратта эмеде жырстуда турушат балдар. Мунун ичинде жаңы техникалар, мунун ичинде 6 тоннадан 8-10 тоннага чейин суулар бар. Антип суусу жок барганга миңембе болбош керек да. Бир мисал үчүн автостернада машинанын өрт өчүрүүчүсү где-то 6 минуттадан 7-8ге чейин колдонсо болот суунучу. Анткени аякта давлениясы чоң суу ошондуктан баягы бүтөт, анан элдерге ошол тез көрүнөт да. Мындай бат эле бүтүп калды, суусу жок келди деген сөздөр болот. Мына базарда биз тандап аткан электр зымдардын кубаттуулугун карап, түшүнгөн бир колунда диплому бар электриктерге жасатсаңыздар. Эң биринчиден биринчи электриктер деген бул ар кандай азыр көп самоучка. Өзүнчө кошуп эле ар кандай куштардын способун кошуп туруп эле акчаны алып кеткен электриктер да бар. Азыркы күндө карлар үйүндө чыккан өрттүн себеби такталууда. Атайын бизден эксперттин лаборатория өзүнүн управлениябыз бар. Ошол жерге бүт керектүү ошо электр алдын ала маалыматтар аралында кыска чагылуу деп атабыз. Ошо кыска чагылуунун себептерин аныктоодо азыр бүгүнкү күндө. Ошол проводдор туура тартылганбы, кандайча калтырылып коюлган. Ошол тартылган электр зымдар канча убакытка чейин мындай жарамдуулугу бар да? Жок, эми биз анын иштөө убактысына карайт. Биз мынча срокко чейин коюп, анан кайра аны сыйрып салып жаңы кой деп айта албайбыз. Аны толуктап, карап, көзөмөлдөп туруу зарыл да. Ошолордон көбүрөөк жанагы базарларда арендага алган ар кандай участкаларга жакшы кымбат баалуу электриктер же болбосо электр зымдарды алышпайт да билесиңер. Бир айга келет, бирөө бир жылга келет. Эптеп эле ушу бизге бүгүн свет болсо, жылуулук болсо деп туруп, ар кандай способдор менен кошуп алат дагы. Ошо кошуп алгандан ага биз маани бербейбиз. Кошулган жерлер ар кандай изолента тиги булар менен биз текшерип жүрөбүз го көбүнчө. Ошо текшергенде көбүнчө жанагы с помощью зажим дейбиз. Өзүнүн атайын окуган, кесип бир диплому бар электрик болсо ал түшүнөт. Ошол жерди жанагы зажимдерин кошконду скрутка менен кылбай, атайын распилет коробкага, розетканын өзүнүн провод отдельно болот, гүлчатилдики өзүнчө болот. Жана ошондой эле ар кандай печка, аристон деп атпайбызбы? Аларга өздөрүнчө тартыш керек да. Бизде кандай кылабыз? Азыр жанагы бир эле буштан распилет коробкадан чыгарып алабыз дагы, ар жагы и он и отопляет, и освещает, и жанагындай оргтехникаларга иштетилчү зым болуп, аралаш башалан болуп кетип атат да. Ошондон келип көбүнчө биздин өрттүн келип чыгуу себептери ошондон болуп атат.